Бұл мыйзамдын өзгөртүүсүн мен да колдойм, бирок бир айта кетчү нерсе бар. Алдамчылык боюнча азыркы 209 статья Кылмыш жаза кодексинин. 209 ооба. Бул алдамчылык фактысы менен милициялар же тергөө жана орган дознания деп коет. Алдын ала тергөө амалдарын жүргүзүп атканда тааныштарына карап туруп, мисалы кээ бир өз ара мамилелерди бул граждандык мамилелер деп туруп сотко бар деп, сотко кайрыл дейт. А кээ бирлери мошенничество деп козгоп, действительно жарандык өз ара мамилелер болгон жерлерде мен кече жанагы жогорку кеңеште убактылуу комиссиянын алкагында түрмөлөрдү, зоналарды кыдырып жүргөндө толтура эжекелер, кыздар, келиндер жана башкалар жанагы банктардан кредит боюнча, поручительство боюнча мошенничестволор менен козголуп 10 жыл, 15 жыл, 8 жыл ар кандай оор чоң сүрөктөрдү алып түрмөлөрдө абактарда өздөрүнүн мөөнөтүн өтөп жатат. Бирок ошол эле кезде действительно алдамчылыкка жанакындай так дана алдамчылык болуп туруп көпчүлүк жүздөгөн жарандарды алдап туруп миллиондогон сомдорго, миллиондогон долларларга алдап туруп, бирок кеңири басып жүрүшөт. Аны эмне үчүн козголбогон десең, бул граждандык иш, сотко кайрылыш керек дейт. Ушул жерде урматтуу Моол МВДнын тергөө боюнча орун басары жана башкы прокурордун орун басары айтсаңыздар, ушул жерде действительно бизде жанакындай барбы? Бир жетишпестик бар да Кылмыш кодексинде. 209 статьяны жана мошенничествону кайсы учурда козгош керек кылмыш ишин. Анан кайсы учурда жарандык бар, сотко барып кайрыл деп, жарандык мамиле деп жана чегерип коюп атат. Кылмыш ишин козгобойсуң. Бул жерде жанагы тергөөчүлөргө же болбосо ошону чечүү тергөөчү дагы должностное лицо постановлениясы менен кылмыш ишин козгоордон мурда караш керек болуп атат да. Жана действительно жанагы граждандык өз ара мамиле менен дагы поручитель болуп деле камалып кетип аткан жарандарыбыз көп болуп атат. Айтсаңыздар. Саламатсыздарбы? Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Нургазы. Имна Жусупбек Курманбаевич, бул жерде эч кандай мыйзамда көйгөй жок. Анткени 2021-жылы күчүнө кирген Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 154-беренесинде так да аны көрсөткөнбүз. Эгерде жазы жүзүндө түзүлгөн же болбосо сотто каралып жаткан граждандык же жазы жүзүндө түзүлгөн распискасы болсо, биринчиден сиз айтып жаткан граждандык эме жоопкерчилик жөнүндө өзүнүн ортосунда мамилелери болсо, экинчиден финансылык жана экономикалык кылмыштар боюнча атайын аудиттер, налоговый органдардын атайын корутундулары болсо, бул иштер боюнча кылмыш иштери козголбойт деген норма киргизилген. Бул сиз айтып жаткан көйгөй мурда болуп келген, практикада болуп жатат. Бирок ага карабастан Кылмыш жаза процессуалдык кодексинде бул так даана көрсөтүлгөн. Мындай учурларда кылмыш ишин козгогонго жол бербейт закон, мыйзам. Сиз кагаз түрүндө мыйзамда так даана жазылганын айтып атасыз. Практикада ошол мисалы расписка жазып 1 миллион сом алды бирөө. Акчаны кайтарып бербеди убагында. Бул кандай граждандык өз ара мамилеби же мошенничество? Айтыңызчы. Эгер сиздин айтымыңыз боюнча жооп берсек, граждандык мамиле, ал эми кээ бир учурларда ооба мен төлөп берем деп айтышым, бирок төлөп бергенге мүмкүнчүлүгү жок, залогу жок болуп, жанагындай үйүн алып, же болбосо жана таксисин айдап барам деп айдап арендага алып, бирок сатып ийип атпайбы, мына ошол жерде уже состав болот. Сотко берди. Ал 1 миллион доллар эмес, мен 1 миллион сом жөнүндө эле сөз кылып атам. Эгерде ал жарандын эч кандай имуществосы жок болсо, эч нерсеси жок болсо, эмнесин өндүрүп берет сот? Айтыңызчы. Вот ушул жерлердин. Эми ал андай эмес, арызда акчаны карызга берип жатканда ал жөнүндө ойлонуш керек, белки карызын берип жаткан адам. Эми мошенник акчаны аларда адамды өзүнүн гипноздук жанакысы мененби кандай кылган учурда да бул толтура коомубузда өтө көп болуп атат. Расписка. Урматтуу ИИМдин орун басары. Сиз дагы ушуга көбүрөөк мамлекет боюнча тергөөчүлөргө көбүрөөк көңүл бурсаңыздар. Жанагы бизде жанагы РПП деп коюп, бат эле түшөөрү менен автоматик иш козголуш керек да, туурабы? Көпчүлүк жерде таанышына жараша бул эми
кылмыш иш эмес, жарандык иш деп туруп, явный преступление болгон жерде наоборот сотко кайрыл дейт. А действительно сотко кайрыла турган жерди коркутуп, үркүтүп, кылмыш ишин козгоп, алды түрмөдө отурушат. Мен өткөндө аялдардын түзөтүү колониясына жүргөндө университетте иштеген эжек экен, эми атын айтпай эле коеюн. Бытовой техника алганга бирөөгө поручитель болуптур. Кредит. 6,5 жыл камакта отурат. Ишенбесеңиз, ошо женский колония жалгыз Степной деген айылда бар, ошондой фактылар толтура, урматтуу прокурордун орун басары. Мындай сиздер уголовный делолорду надзор кыласыздар да, туурабы?